Assalamu alaikum. Бүгүн мен өз пациенттериме кайрылайын деп чечтим. Тагыраагы көптөн бери мага көрүнгүсү келип, жүйөлүү себептерден улам. Мисалы, узакта жашагандыктан келе албай жүргөн бейтаптарга жети кеңеш айтмакчымын. Кудай буйрса, видеонун акырына чейин көргөнүңүздө экөөбүз жолукканыбызда эле элес пайда болот деген ишеничтемин. Сөз кант диабети оорусу тууралуу болмокчу. Сизде же сиздин жакыныңызда ушул оору болсо, сөзсүз түрдө ар бир сөзгө маани бериңиз, угуңуз жана айтылгандарды аткарып жүрүүгө тырышыңыз. Ошондо Кудай буйрса, бул ооруну сиз жеңесиз жана сизде бардыгы сонун болот. Кант диабети менен жабыркаган бейтаптарга айта турган алгачкы кеңешим төмөнкүдөй: эч качан ооруну жоготууга аракет кылбаңыздар. Албетте, толук айыга турган ошол эле учурда эч качан айыкпай турган дагы оорулар бар. Мисалы, сөөгүңүз сынды, албетте ал айыгат, унутасыз. Грипп болдуңуз, андан айыгасыз, унутасыз. Кандайдыр бир денеңиздин бөлүгү жараталды, толугу менен айыгасыз, унутасыз. Ошол эле учурда өнөкөт оорулар дагы бар. Айрыкча ички органдар сезгенет, табарсыңыз сезгенде цистит болду, өпкө сезгенде бронхит болду. Бул толугу менен айыгып кетпейт, бирок толугу менен чегинет. Айталы, сиз кант диабети менен жабыркап жүрөсүзбү? Оорунун козгогон учурлары болот. Мисалы, кандагы глюкозанын деңгээли 15 болду, 20 болду. Демек, бул оорунун козгогон учуру деп түшүнсөк болот. Эгерде сиздеги ушул кандагы глюкозанын деңгээли 6, 7, 8ге чейин дайыма сакталган болсо, муну ремиссия деп айтсак боло берет. Мындайча айтканда, оорунун чегинген учуру. Эгерде сиздеги ушул глюкоза көбөйбөй турган болсо, ал эч убакта козгобойт. Чындыгында оору козголгон шартта деле, айталы, глюкоза 10го же андан ашып кеткен болсо деле, өзгөчө симптом бере бербейт бул оору. Бирок баары бир нормада сактоого аракет кылышыбыз шарт. Ошондо гана оорунун осложнение деп коет, башка кийинки даражаларына өтүшүбүздүн алды алынат. Ички органдардын жабыркашын алдын алган болобуз. Ошол себептүү ремиссияга умтулушубуз керек. Эгер сизде ремиссия болсо, демек сизде бардыгы сонун. Ошол себептүү айтарым, бул оорулар, өнөкөт оорулар толугу менен жок болуп кетпейт. Бирок сизде бардыгы жакшы болгон учурлар өтө көп болот. Мисалы, 30 күндүн ичинде, жок дегенде 28 күн, балким толук эле 30 күн сиз бул дарттан жабыркабайсыз. Эгерим эле айрым эрежелерди сактай турган болсоңуз, ошондо бул ооруну деле толук айыкты деп айтсак боло берет. Бирок кайталанып калышы мүмкүн. Ошону эске алып коюшубуз керек. Анан оорунун толук жок болуп кетиши деген нерсе болбойт. Эч качан андан үмүт кылбаңыз. Азыркы күндө ушул кызыктыруучулар, айрыкча интернет айдыңында көп материалдар бар, ар кандай көп булактарда, соц тармактарда ушул оорудан толук жок болуп, айыгып кетсе болот деген ушундай маалыматтар бар. Жана алардын бардыгы ишенимге арзыбайт. Эгерде ушул толук жок болгонго мүмкүнчүлүк болгондо, азыркы күндө канча бейтап болсо, ошолордун баары айыкмак. Дүйнөлүк илимпоздор бар. Ошол оорулар боюнча дагы, деги эле жашоонун баардык тармагы боюнча баарынан алдыда болгон адамдар бар. Ошолор аныктай алмак. Балким келечекте диабет деле айыгаттыр, бирок азырынча анын мүмкүнчүлүгү жок. Ким диабет айыгат десе, толук жок болот десе, ишенбеңиздер. Эч качан ал толук жок болбойт, бирок ремиссия кыла алабыз. Ремиссияга умтулайлы. Жана ага ушул нерсеге биз интернеттен маалымат издеп жете албайбыз. Ар кандай дары каражаттар, ар кандай жаңы нерселерди албай эле коюңуздар. Экинчи, сиздерге айта турган сунушум, врачка ишениңиздер. Анткени
Айталы сиздин 1000 таанышыңыз болсо, ошонун ичинен бирөөсү гана ушул дарыгериңиз гана ушул оору тууралуу билет жана калган 999 адам жада калса ушул оорудан жабыркап жүргөн бейтап деле сизге туура кеңеш бере албайт. Анткени 10 адам сахар болсо 10 түрдүү болот. Бир сунушту баарына бере албайбыз. Ошол себептүү ар бир адам менен жекече ушул мамиле түзүш керек болот. Жекече бир өзгөчөлүктөрүнө караш керек болот. Андыктан бейтаптарга дагы ошол көңүл бурбаңыз айтканына, тааныштарга дагы көңүл бурбаңыз. Бир гана ушул врачыңыз менен тыгыз байланышта болуп, анын айткандарын гана угуңуз. Анткени бая айтканымдай, бир гана врач сиздин ооруңуз тууралуу баарын билет. Анын сөздөрү зериктирме болсо дагы, анын сөздөрү тажатма болсо дагы, анын сөздөрү ушул сиз билген сөздөрдү айтса деле аныкы туура. Ошол себептүү эмне десе ошону аткара бериш керек. Калган 3 сиздерге айта турган сунушум окшош. Тагыраагы баарын сиз так аткара аласыз. Эгерде так аткарсаңыз, глюкоза эч качан көбөйбөйт. Демек, биринчиси ал 3 сунуштун дайыма таблетка ичип жүрүш керек. Диабетсизби, таблетка ичесиз. Дайыма айткан сөзүмдү азыр да кайталап коеюн. Дарыны ичкендеги зыянга караганда ичпей койгондогу зыян сизди көбүрөөк жабыркатат. 1000 побочный эффектisi жазылса деле, дарынын ушул инструкциясында баары бир иче бериңиз. Анткени ал побочный эффектисилер эч качан болбойт сизде. Коркпой эле иче бериш керек. Таблетка глюкозаны сактап берет, көбөйүшүнүн алдын алып турат жана сиздин ден соолугуңуздун жакшыруусуна дагы себепчи болот. Андыктан таблетка ичиңиз. Эгерде бир таблетканы ичпей кое турган болсоңуз, врач жазып берген, 2 айдан кийин же болбосо жарым жылдан кийин экинчи таблетканы дагы кошушуңузга туура келип калат. Эгер аны дагы ичпей кое турган болсоңуз, инсулин сайышыңызга туура келип калат. Ошондуктан эч убакта моюнтолук угуңуздар, дарыдан коркпоңуздар. Дары желмогуз эмес. Дары сиздерди айыктыруучу каражат. Химия деген сөзгө дагы эч убакта бир ынана бербеңиздер. Химиялык жол менен даярдалат албетте дары, бирок сизге чоң пайдасы бар. Сиз жасай ала турган экинчи нерсе бул туура тамактануу. Диета деген сөздү колдонбоңуздар. Диета тажатма. Коркунучтуу, өмүр бою диета кыламбы деп каалагандай тамактанып жүрө бересиз. 3 күн диета кыласыз, 10 күн диета кыласыз, баары бир каалагандай тамактанасыз. Ошол себептүү диета деген сөздү колдонбой, туура тамактануу деген сөздү колдонсоңуздар жакшы болот. Кант диабети менен жабыркаган бейтаптар бардык нерсени жебей коюш керек эмес. Айрым эле нерселерден чектелесиз. Биринчиден, бардык шири нерселерди жебейсиз. Ал бал болсо дагы. Бал диабетти айыктырат деп айтса дагы эч качан жебеш керек. Глюкоза ушул сиздин ооруңузду күчөтө берет. Ошол себептүү таттуу жебейсиз биринчиден. Экинчиден, камыр тамакты өтө аз жейсиз. Айталы бир жумада бир жолу азыраактан аны дагы анан салаты менен жегениңиздер жакшы. Үчүнчү азык бул ашыкча майлуу нерсе. Айталы чучуктун майы, сары май, сливочный масло, ошого окшогондорду жебеш керек. Тамактар күндө жеген, мисалы плов деле, макул анча-мынча куурдак деле жеп турсаңыз боло берет. Салаты менен өлчөмү аз болсун. Ошондо ал сизге андай деле олуттуу зыян тийгизе бербейт. Мүмкүн болушунча рационду байытышыбыз керек. Көбүрөөк түрдүү нерсе жегени аракет кылыңыз. Ошондо буюрса глюкоза көбөйбөйт, диабет күчөбөйт. Бул сиз жасай ала турган экинчи ошол арга. Анан эч убакта тамак соо болбоңуз. Эч убакта ушул ашказан толгонго чейин жебеңиз. Бул эми туура тамактануунун эрежелеринен болуп калды. Анан үчүнчү сиз жасай ала турган нерсе басуу. Канчалык көп бассаңыз,
глюкоза ошончолук төмөн болот. Өзүңүздү кыстап, кыйнап, ашыкча басышыңыз шарт эмес. Канча баса аласыз бир күндө, ошончо басыңыз. Басуу бул бир гана глюкозанын деңгээлин түшүрчү арга эмес. Көп баса турган болсоңуз, бөйрөктөрүңүз сизге жакшы кызмат кылып берет, жүрөк жакшы кызмат кылып берет, кан тамырларыңыз жакшы кызмат кылып берет. Деги эле бүтүн организмиңиз эс ала түшөт. Уйкуңуз дагы тынч болот. Ошон үчүн көбүрөөк баса бериңиз. Сиздерге ушул аткара алышыңыздар мүмкүн болгон ушул 3 кеңеш ушулар болду. Ушуларды эле жакшы сактасаңыз, буюрса глюкоза көбөйбөйт, ремиссияда жүрө бересиз. Калган 2 сунуштун биринчиси бул анализ тапшырыңыз. Жанагы өзүңүз сатып алып аппаратты күн сайын, 3 күндө бир жолу же бир жумада бир жолу текшере бербеңиз. Стресс болосуз. Ошол себептүү бир айда бир жолу эле лабораторияга барып, глюкозаны текшерип туруш керек. 2 айда бир жолу гликозированный гемоглобин деген анализди тапшырып туруш керек. Гликозированныйды тапшырган арганда сахар анализин тапшырбай кое бересиз. Гликозированный сизге толук маалымат берет. Анан албетте башка анализдер дагы бар, кошумча. Негизгиси ушул экөөсү. Ушул 2 анализди ар ай сайын тапшырып туруңуздар, бирок аппаратты сатып алып текшере бербеңиздер. Кайра ооруңуздар күчөйт. Бул иш жүзүндө тасталып эле жүрөт. Албетте эми биринчи типтеги диабет болсо, алардыкы башка, бирок экинчи тип менен жабыркагандар 95% адамдар кайра текшере бербеш керек. Акыркы сиздерге айткым келген сунуш: эч качан коркпоңуздар. Диабет менен 100 жашка жетесиздер. Жана мындай бейтаптар жалгыз эмес. Жада калса мен дагы көргөмүн. Сиздин дагы тааныштарыңыздын арасында узак өмүр сүргөн диабетиктер бар. Сиз дагы ошолордун бири болосуз. Ал үчүн өйдөдө айтылган 6 сунушту аткарыш керек. Жана кант диабети адамды өлүмгө алып барбайт. Кант диабети менен жабыркап жүрүп, ушул оору менен күрөшпөй койгондор башка ооруларды өзүнө чакырып алат дагы, ошолордун себебинен каза болот. Андыктан аткара алышыңыз мүмкүн болгон өтө жөнөкөй эле нерселер. Ошолорду эле аткарып жүрүңүз, сизде бардыгы жакшы болот. Анан айталы сиздин жашыңыз бир 65тен жогору болсо, бир жылда бир жолу, мүмкүнчүлүк болсо 2 жолу эч курдемде жеке клиникаларга барып дарыланып турганыңыздар максатка ылайыктуу болот. Анткени ички органдар тууралуу, өзүңүздүн абалыңыз тууралуу толук ушул маалыматка ээлер болосуз дагы. Алдыда ушул оорулар менен күрөшүү боюнча сизде бир маалымат пайда болот. Улам ооруканага жаткан сайын врачтан аны сурайсыз, муну сурайсыз, жана билим көрөмгөңүздү байытасыз. Ушул себептүү дагы бир ирет айтам: эгер ооруканага жата турган болсоңуз, ар жолу жаткан барганда жок дегенде 10-15 суроо менен барышыңыз керек. Даяр ошол суроолорду бериш керек врачка, жана ошол жоопторго таянып аракет кылыш керек. Мен дагы эндокринолог врачмын. Консультация алганы келсеңиздер болот. Оффлайн тартипте же телефон аркылуу деле консультация алсаңыздар болот, онлайн тартипте. Байланыш үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Эгерде жатып дарыланам десеңиздер, дал менин иштеген клиникада дагы өйдөдө номерге кайрыласыздар. Аксон деген клиникада иштейм, Ош шаарында. Алдын ала байланышып алып, анан келесиздер. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кое бериңиздер. Сиздердин сурооңуздардан улам ушул Instagram жана TikTok'ко жаңы видео материал даярдап калышым мүмкүн. Андыктан маанилүү сурооңуз болсо сөзсүз түрдө жаза кетиңиз.